Эпидемиологиялык кырдаалдан улам Бишкек, Ош, Жалалабад шаарларында Нарын облусунун Ат Баш районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылат. Мындай чечим 28 февралда президент Сооронбай Жээнбеков өткөргөн коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында кабыл алынды. Калган аймактарда өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режиминин күчүндө калтырылат. Жыйында президент, өкмөт, бардык мамлекеттик органдар, коопсуздук кеңеши сунуш кылган тийиштүү антикризистик иш-чараларды улантышы зарыл. Планга өзгөртүү киргизүүдө комендатуралардын, жергиликтүү бийликтин бизнеске жеңилдик берүүгө тиешелүү сунуштарын, ой пикирлерин эске алуу керек деп баса белгиледи. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 апрелде коопсуздук кеңешинин чакан курамда жыйынын өткөрдү. Ага айрым мамлекеттик органдардын жетекчилери жана Бишкек шаарынын мэри катышты. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкө аймагына коронавирус инфекциясын жайылтпоо жана Кыргыз Республикасында социалдык экономикалык активдүүлүктү жандандыруу боюнча мындан аркы чаралар каралды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун, вице-премьер-министр Эркин Асрандиевдин, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримовдун жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү, анын экономикага болгон кесепеттерин азайтуу жана өлкөдөгү экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалыматтар угулду. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров онлайн режимде чегара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйынга чегара маселелери боюнча катчылыктын, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин, мамлекеттик чегара кызматынын, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү катышты. Жыйында Мадумаров буга чейин жетишилген макулдашуулардын алкагында чегара боюнча маселелердин, ошондой эле чегара кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча иштерди сапаттуу улантуунун маанилүүлүгүнө токтолду. Коопсуздук кеңешинин жана жогорку кеңештин чегара аймактарын социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүү тууралуу чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелер талкууланды. Европа биримдиги Кыргызстандын коронавируска каршы күрөшүп жаткан аракеттерине колдоо көрсөтүү үчүн 36 миллион евро бөлмөй болду. Маалыматта айтылгандай, бул каражат грант түрүндө берилет жана макрофинансылык туруктуулукту, социалдык коргоону, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууну, саламаттыкты сактоо тармагына, кризис менеджментке жана жеке секторго жардам берүүгө жумшалат. Евро биримдиктин элчиси Эдуард Ауэт бул колдоосу менен Европа биримдиги Кыргызстан жана анын эли менен глобалдык кризис учурунда тилектеш экенин көрсөтүүдө. Биз кабыл алган чаралар эң зарыл маселелерди чечүүгө багытталат. Ишеничтүү өнөктөш катары Евро биримдик кризис аяктагандан кийин да жардамын уланта берет деп билдирди. Грант түрүндө бөлүнө турган каражаттын 30 миллиондон ашык евросу бюджеттин тартыштыгын азайтуу үчүн казыналыкка которулат. Кыргызстанда биринчилерден болуп коронавируска бекер текшериле тургандардын тизмеси түзүлдү. Бул тизмеге өтө кооптуу шартта иштеп жаткан медицина кызматкерлери кирип жатат. Алар Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун коронавирус жуккан адамдар, алардын жанындагылар менен жакын контактта болгон кызматкерлери. Алар алдыңкы катарда иштегендер, себеби вирус жаңы жуккан адамдарга карата эпидемияга каршы абдан көп иш жүргүзүлөт. Алгачкы топ текшерилгенден соң кийинкилердин тизмеси аныкталат. 28 апрелде Манас эл аралык аэропорту Орусиян-Екатеринбург шаарынан келген чартардык рейсти тосуп алды. Коопсуздук чаралары үчүн учакта келген 157 жүргүнчү аба майданынын имаратына киргизилбестен учуу тилкесинен тейленип обсервацияга жөнөтүлдү. Кайра бул учак менен Екатеринбургка Бишкектен Орусиянын жарандары учуп кеткен. Орусиян-Екатеринбург шаарынан Бишкекке чартардык рейсти Урал аба жолдору авиакомпаниясы алып келди. Мамлекеттик материалдык резерв фондунан алынган унду арзан баада сатууну көздөп турат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында Матрезервдин биринчи сорттогу бир кап уну 1400 сомдон сатылат. Бизге өкмөт тапшырма берди. Мамлекеттик материалдык резерв фондунун унун 1400 сомдон ашырбай сатыш үчүн атайын жайларды даярдап жатабыз. Бул ун кызыл кулактыкка жол бербеш үчүн дүкөн базарларга түшүрүлбөйт, деди Төлөбаев. Коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин киргизилген алгачкы күндөрү Кыргызстанда ундун тартыштыгы байкалып, баа кескин көтөрүлгөн. 1000-1200 сом турган биринчи сорттогу бир кап ун 1700-2000 сомго чейин чыккан. Монополияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик агенттик ундун 1 килосын 32 сомдон ашырбай сатууну талап кылган. Буга чейин өкмөт аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө мамлекеттик материалдык резерв фондунан 7,9 тонна ун бөлгөн. Ал бардык облустардагы жана шаарлардагы кыйналып жашаган үй-бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга таратылып берилген. Бухара облусунда 27 апрелде кечинде болгон каттуу шамалдын кесепетинен бир адам каза болуп, 30 ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алды.
Бул тууралуу Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык 5 адам ооруканага жаткырылган, анын ичинен 2 оор абалда. Бухара облусунда катталган шамалдын ылдамдыгы секундасына 9-40 метрге жеткен. Облуста газ түтүктөрү жана башка объекттерде 120дан ашуун зыян келтирүүлөр аныкталып, 138 миңден ашуун турак үйгө газ берүү убактылуу токтотулган. Республиканын гидромет борбору билдиргендей, 28 апрелде Ташкентте катуу шамал болуусу күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 12-17 метрге чейин жетет.